90-жылдар көз карандысыздык менен бирге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан мезгил көптөгөн ишкерлер үчүн тагдыр чечүүчү болгон. Мурат Жакибаев ушул муундун өкүлдөрүнүн бири. Татаал 90-жылдары ал ишкердик жолун баштап, бардык сыноолордон өтүп, убакыттын өтүшү менен ири бизнес түзө алды. Ишкердик соода менен гана чектелбеши керек. Чыныгы өнүгүү өндүрүштө деген атасынын кеңешин карманып, ал соодадан өндүрүшкө өтүп, аймактагы алдыңкы ишканалардын бирин негиздеген. 2000-жылдардын башынан тартып 18 жыл бою мунай тармагында иштеген. Зарыл капитал топтогондон кийин ал өз бизнесин кеңейтүүнү чечип, бардык күчүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө багыттаган. Бүгүн бир нече ишкананы жетектеген Мурат Жакибаев бул тармакты кокусунан тандаган эмес. Я закончил сельхозинститут, поработал и на комбайне, и на тракторах работали, и на заводах работали. Мне это было близко. И с этого... Мен айыл чарба институтун бүтүргөм. Комбайнда, тракторда, заводдо иштеп көрдүм. Бул мага абдан жакын тармак. Ал кезде айыл чарбасы аксап турган убак эле. Биз алгач бир чарбаны, кийин банкрот болгон дагы бир бирөөнү алып, бутуна тургуза баштадык. 3-4 миң гектардан баштасак, бүгүн жүгүртүбүздө 45 миң гектар жер бар. Бул биздин областагы эң ири чарбалардын бири. Область — это крупное хозяйство. Наверное, даже самое крупное хозяйство. После того, как начали производить сельхозсырье, естественно, возник вопрос, где его хранить, выход на рынки. Чекизат өндүрө баштагандан кийин аны сактоо жана рынокко чыгаруу маселеси жаралды. Элеватор, темир жолу, тупиктер керек болду. Бир жолу сыналгыдан дан кабыл алуу пункту сатылат деген жардаманы көрүп калып, келип көрдүк. Ошондо өзүмө эгер иш кылсаң эң мыктысын жасаш керек деген максат койдум. Адистерди чакырдык. Мага дүйнөдөгү номер 1 жабдык өндүрүүчү Швейцария, Германиянын Bühler компаниясын сунушташты. Германияга, Швейцарияга барып келишим түзүп, 2010 жылы ишкананы толук кубаттуулукка ишке киргиздик. Мукомольного оборудования — это швейцарско-немецкое предприятие. Встретился с представителями, съездили в Германию, Швейцарию, увидели, подписали договор, и в 2010 году мы запустили. Уже вышли на полную проектную мощность. Открытие было в 2009 году. Бүгүн компания 10 менен Батыш Казакстан облусун гана камсыздабастан продукциясын бүтүндөй өлкө боюнча жеткирет. Ишкана Байтерек районундагы Белес айылынын жанында жайгашкандыктан жергиликтүү бийлик ага ушул айылдын атын ыйгаруу чечимин кабыл алган. Өндүрүш ишканасы жайгашкан айылдын өнүгүшүнө активдүү салым кошууда. Биздин мекемеде Белес ауылынан 85 адам жұмыс істейді. Биздин ишканада Белес айылынан 85 адам иштейт. Жалпысынан тегирменде 140 кызматкер бар. Алардын 90% ушул айылдын тургундары. Мурда алар шаарларга барып, вактылык кезектешип иштөө ыкмасы менен иштешчү. Азыр болсо ушул жерде өз айылында биздин тегирменде иштеп жатышат. Айлык майнасы орточо 300 миң теңге. Тегирмен 3 нөөмөттө иштейт. Акча айлык табыстары. Дермен 3 сменде жұмыс істейді. 2009 жылы ачылып, 2015 жылы кайра уюштуруудан өткөн ишкана жаңы өнүгүү баскычына кадам таштоодо. Бүгүн компания бир нече жаңы цехтерди ачып, өндүрүш кубаттуулугун жогорулатып, кызматкерлердин санын көбөйттү. Программы были запущены. Бул программа 2000 жылы башталган. Эсиңиздерде болсо 9-10 жылдары дамуу берүүсү, андан кийин ген дала программасы пайда болгон. Ооба, биз бул программаларды активдүү колдонобуз. Мамлекеттик берүүлөрдөн жардамы менен биз банкрот болгон ишканаларды алып, кайра калыбына келтирип, кайра иштете баштадык. Анын ичинде май заводун жана макарон линиясын. Макаронную линию. В 2015 году
после того, как мы запустили данный 2015-жылы бул ишкананы ишке киргизгенден кийин толук модернизация жүргүзүп, жаңы жабдууларды орноттук. Азыр ал жерде жаңы макарон тилкелерин, нан азыктарын чыгара баштадык. Келечекте глютенсиз продукцияларды жана жарма азыктарын чыгаруу пландарыбыз бар. Казакстанда мындай продукциялар азырынча аз. Негизинен импорттук товарлар басымдуулук кылат. Биз бул пландарды болжол менен 2-3 жылдын ичинде ишке ашырууну көздөп жатабыз. Вот такой у нас план, где-то в течение 2 лет мы планируем реализовать. Ишканада ачылган күндөн бери эмгектенип келе жаткан кызматкерлер аз эмес. Алар өндүрүштүн ар бир баскычын өз көзү менен көрүштү. Бүгүн бул жерде 135 адам иштейт. Алардын арасында ата жолун жолдогон эмгек династиялары да калыптанууда. Азыркы убакта артисттер негизинен Жангирхан атындагы Агрардык техникалык университеттен жана Батыш Казакстан инженердик технологиялык университетинен тартылууда. Бул окуу жайлар менен тыгыз өнөктөштүк орнотулган. В данный момент мы находимся в хлебном зале. Азыркы учурда биз өндүрүшүбүздүн нан бышыруучу цехиндебиз. Бул жерде 31 адам иштейт. Бүгүнкү күндө суткасына 3500 даана нан жана нан азыктарын чыгарабыз. Ошондой эле каттама азыктар, каттама камыр жана жарым фабрикаттар өндүрүлөт. Бир айлык өндүрүш 20 миллион теңгеден кем эмес сумманы түзөт. Өндүрүштү баштоодогу максатыбыз биз un өндүрүүчү болгондуктан өзүбүздүн ундун кайра иштетүүдө кандай иштей турганын көрүп түшүнүү болчу. Башкы максат ундун сапатын, анын касиеттерин түшүнүү. Ал канчалык туура даярдалган, сапатка канчалык жооп берет. Мунун баары ушул цехтен көрө алабыз. Башкача айтканда, ундун бардык нан бышыруучу жана кондитердик касиеттери ушул жерде текшерилет. Ошондой эле бул жерде саатына 1000 килограмм өндүрүмдүүлүгү бар макарон цехи бар. Анда 14 түрдөгү продукция чыгарылат. Его пекарные свойства, все его кондитерские свойства. Учурда бизде өндүрүштү кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Жаңы макарон фабрикасынын имараты курулууда жана өндүрүш көлөмү 4 эсеге көбөйөт. Тактап айтканда, узун кесилген макарон азыктарынын көлөмү саатына 2000 килограмм. Ал эми кыска кесилген макарон азыктары дагы 1000 килограммга көбөйөт. Жалпысынан саатына 4000 килограмм продукция чыгарууга жетишебиз. Бул эмнени берет? Бул жаңы жумуш орундарын түзөт. Ошондой эле продукцияны тереңирээк кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Анткени азыр ундун сатылышы кандай экенин көрүп турабыз. Ошондуктан биз ушул багытка терең кайра иштетүүгө өтүүгө аргасыз болдук. Рабочие места. Это даст более глубокую переработку. Мен өзүм мисалы бул жерде иштеп жүргөн убакытта 2 жолу Германияга окууга бардым. Францияда болдум. Алматыга да көп барып турабыз. Алматылыктар бизге келишет. Биз технологдорду республикадан гана эмес, чет өлкөлөрдөн да чакырабыз. Мисалы 5 айында Франциядан технологдор келген. Биз алар менен круассан жана каттама азыктарын өндүрүү боюнча иштештик. Алар бизди окутуп, түшүндүрүп, багыт беришет. Ишканада иш ушундай деңгээлде жүргүзүлөт. Изделий. То есть они нас обучают, объясняют, разъясняют. То есть вот в таком плане происходит работа на предприятии. Компанияда өндүрүш ар бир этапта катуу көзөмөлдөнөт. Ар бир жабдуудан өткөндөн кийин продукциядагы крахмалдын деңгээли текшерилет. Бул жөн жерден эмес, анткени бул көрсөткүч продукциянын сапатына түз таасир этет. Ушул максатта 2016-жылы кымбат реологиялык жабдыктар сатылып алынган. Бүгүнкү күндө ишкана бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалган жана эстиматик, альфеограф, миксолаб сыяктуу аппараттарды колдонуп, ундун бардык көрсөткүчтөрүн толук көзөмөлдөйт. Мы находимся в реологической лаборатории. Эта лаборатория была приобретена предприятием в 2016 году. Для чего нам это? Биз азыр реологиялык лабораторияда турабыз. Бул лаборатория 2016-жылы ишкана тарабынан алынган. Реология бизге эмне үчүн керек? Ундун терең касиеттерин түшүнүү үчүн. Бул лаборатория аркылуу нан бышыруу процесси, кондитердик азыктарды даярдоо процесси жөнгө салынат. Ошондой эле атайын багыттагы унду иштеп чыгууда ушул жерде жүргүзүлөт. Биз продукцияны алып, аны изилдейбиз. Кардар менен бирге
бизге анын кандай көрсөткүчтөрү керек экенин аныктайбыз. Андан кийин ошол талаптарга ылайык иш алып барабыз. Клиентам, какие показатели их устраивает, и потом начинаем работать над этими показателями. Компания макарон продукциясын көбөйтүп, ар түрдүүлүгүн кеңейтип жатат. Жылдын аягына чейин өндүрүш көлөмү 600 тоннадан 2400 тоннага чейин көбөйтүү мерчемделүүдө. Бул болжол менен 30 түрдөгү макарон продукциясы дегенди билдирет. Компаниянын продукциясы Орусиянын ири шаарларында, Москвада, Самарада, Санкт-Петербургда, Ульяновскиде, Саратовда жана Оренбург облусунда чоң суроо талапка ээ. Казакстандын ичинде болсо Актау, Актөбө, Астана, Алматы, Кызылорда жана түндүк аймактарга ири соода тармактары аркылуу жеткирилет. Ошол эле учурда эң чоң суроо талап Батыш Казакстан облусунда жана Орусиянын айрым шаарларында сакталууда. Всегда держали нашу продукцию, старались держать как условно премиального качества. Биз продукциябыздын сапатын премиум деңгээлде, бирок баасын жеткиликтүү сактоого аракет кылабыз. Биз үчүн негизги рыноктор Борбор Азия өлкөлөрү бул Өзбекстан, Түркменстан, Ооганстан. Азыр негизинен эки багытта иштеп жатабыз: Түркменстан жана Ооганстан. Европа багыты боюнча негизинен Орусияга экспорттайбыз: Москва, Санкт-Петербург, Калининград. Орусияда өз продукциясы көп болгонуна карабастан, казакстандык өнүмгө суроо талап бар. Себеби ал чындап эле сапаттуу, экологиялык таза жана табигый продукция болуп эсептелет. Такой запрос на казахстанскую продукцию. Они считают, что казахстанская продукция, не то считать, так оно есть, это самое хорошее экологически натуральное качество. 2016 жылы Жакибаев жетектеген компанияга дагы бир ишкана, ошол учурда жабылуу коркунучунда турган май комбинаты кошулган. Жеткиликтүүлүк күч жумшап, алгачкы 5 жыл ичинде өндүрүш процесстерин толугу менен калыбына келтирди. Натыйжа көрүнүп турат. Бүгүн комбинаттын кубаттуулугу болжол менен 5 эсеге өстү. Если мы начинали, было там производство... Башында биз суткасына 15-20 тонна май өндүрүүчү элек. Азыр болсо суткасына 100 тонна тазаланган даяр май чыгарууга жетиштик. Бүгүнкү күндө жергиликтүү рынокто ар кайсы облустарда ири өнөктөштөр менен келишим түздүк. Азыр Ооган рыногу жана Борбор Азия өлкөлөрү абдан жакшы өсүп жатат. Биздин өнөктөштөрдүн айтымында бул май сапаты боюнча эң мыкты продукциялардын катарына кирет. В категории лучших по качеству продуктов. Дакылдардагы тукумдун майын, онун биз кычкылдык. Биз өсүмдүктөрүн уруктарындагы майдын көлөмүн эсептейбиз. Анын кычкылдуулугун жана майсыз кошулмалардын деңгээлин аныктайбыз. Ошондой эле кайра иштетүү процессиндеги бардык баскычтарды талдоо жүргүзөбүз. Пресстөө процессинде кошумча өнүм катары күнжара алынат. Сатып чыгаруу цехинде болсо кошумча продукт катары чыгынды чыгат. Булардын баары малга тоют катары колдонулат. Бизде тазаланган жана тазаланбаган май өндүрүлөт. Ошондой эле калемпир, мускат жаңгагы, базилик жана сарымсак кошулган жыттуу майлар да чыгарылат. Базиликпен және де майдын чеснок сарымсак дәмімен. Май комбинаты жылына 15-20 миң тонна продукция өндүрөт. Негизинен күн карама өстүрүлүп, жылына 10 миң тоннага жакын түшүм жыйналат. Мындан тышкары сафлор, зыгыр, жүгөрү жана соя сыяктуу өсүмдүктөр да эгилет. Есть планы дальнейшее развитие. И сейчас вот направление мы держим. Это развитие. Кийинки өнүгүү багытыбыз бул мал чарбачылыгын өнүктүрүү. Бизде чакан чарба бар. Анда болжол менен 400 баш мал бар. Бул казак ак баш тукумундагы асыл тукум мал. Мындан ары дагы аны өнүктүрүп, малдын санын көбөйтүүнү жана семиртүү аянтчасын кеңейтүүнү пландап жатабыз. И также увеличить кормочную площадку. Вот. Но также у нас вот есть план, это запуск. Ошондой эле тоок фабрикасын ишке киргизүү планыбыз бар. Кайсы гана мал чарбачылыгы болбосун, баары тоюттан башталат. Эң негизгиси тоют базасы. Учурда бардык ресурстарды баалап жатабыз. Бул жылы баалоону аяктап, кийинки жылы бул долбоорду ишке ашырууну баштайбыз. И думаю, что в этом году у нас будет оценка, и в следующем году мы начнем реализацию этих проектов. Ишканада ар бир кызматкердин эмгеги бааланат, социалдык колдоо көрсөтүлөт. Алардын өндүрүш процессине тартуу жана жашоосуна көңүл буруу маанилүү. Ошондой эле жамаат ичинде ар кандай иш-чараларды өнүктүрүү жумуштун натыйжалуулугун жогорулатат. Бул компаниянын негизги принциптеринин бири.
коллектив у нас большой, на этом трудится 850 человек. За каждого человека мы держимся. В данное время вообще есть такая проблема с кадрами. Биздин жамаат чоң. Бул жерде 850 адам иштейт. Азыр кадр маселеси бар экенин жакшы билесиңер. Даяр адистер жок. Аларды өзүбүз окутуп даярдоого туура келет. Албетте кыйынчылыктар бар. Бирок мен үчүн эң башкысы айлык маянаны өз убагында төлөө. Биз 26 жыл ичинде бир да жолу айлыкты кечиктирген жокпуз. Мен ар дайым кесиптештериме, кызматкерлердин алдында бир да күн карыз болбошубуз керек деп талап коем. Анткени алардын артында адамдар, үй бүлөлөр турат. Алар кандайдыр бир каржылык кыйынчылыктардан жабыркабашы керек. Керек болсо насыя алабыз. Бирок кызматкерлерге айлыкты дайыма өз убагында төлөйбүз. Дал ушул жамааттын аркасында биз сапаттуу продукция чыгарып, өнүгүп жатабыз. Ишкананы куруу кыйын эмес, бирок аны андан ары иштетүү жана өнүктүрүү бул чоң эмгек. Такую продукцию мы можем развиваться. Построить это несложно, а в дальнейшем его эксплуатировать, в дальнейшем за ним следить – это большая работа. Бүгүн Мурат Жакибаев Атамекен улуттук ишкерлер палатасынын Батыш Казакстан облусу боюнча аймактык кеңешинин төрагасы. Ал белгилегендей, палатанын негизги милдети бизнести коргоо жана ишкерлерге жардам берүү. Өзгөчө жаштарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, өз демилгелерин ишке ашырууга көмөк берилет. Наша основная задача – это защита. Биздин негизги милдеттерибиз бизнести коргоо, ишкердикти колдоо. Мен эмне кылам? Мен ар дайым жаштарды колдоого аракет кылам. Мага көп адамдар кайрылышат. В моих силах я всегда оказываю поддержку. Ишкер үчүн жашоодогу эң башкы баалуулук материалдык киреше гана эмес, руханий мураста болуп саналат. Ошондуктан ал улуу муундун эрдигин эскерүүгө өзгөчө көңүл бурат. Анын демилгеси менен согуш ардагерлери тууралуу даректүү фильмдер түрмөгө тартылган. Ал үчүн жөн гана эстеп калуу эмес, бул эскерүүнү муундан муунга өткөрүп берүү маанилүү. Ал эми ишкерликтин өнүгүшү жана өлкө экономикасына кошкон салымы анын аң сезимдүү жана максаттуу миссиясы. Так как отец мой человек творческий был, писатель, работал на телевидении, вот этот творческое начало его вдохновило. Билесиңерби, менин атам чыгармачыл адам болгон, жазуучу, телевиденияда иштеген. Анын ошол чыгармачылык башааты чышыктануусу мага да өткөн. Биз мунай өнүмдөрү ишканасында иштеп жүргөндө жыл сайын ардагерлерди майрамдатчубуз. Жыл өткөн сайын алардын саны азайып баратканын көрчүмүн. Алар ишканаларга бекитилген ардагерлер эле. Бир жолу жолугушуда мен аларды видеокамерага тарта баштадым. Ошентип ардагерлер тууралуу даректүү фильмдердин түрмөгүн түздүк. Албетте 5000 адамдык толук камтый алган жокпуз. Бирок дээрлик 15 жыл бою акыркы ардагерге чейин аларды тартып келтабыз. Бул фильмдер YouTube'да жеңиш тарыхтары деген ат менен бар. Биз фильмдерди тартып, Алматыдагы республикалык сынакка жиберип, ал жактан 2-чи орунду алдык. Ошол эле учурда 3-чү орун алган адам менен тааныштым. Ал мага сенде Батыш Казакстан боюнча жакшы фильмдер бар экен, бирок бир фильм жетишпейт деди. Мен ким тууралуу десем, ал Хиуаз Доспанова деди. Мен дароо аны издеп бардым. Ага кирүү оңой болгон жок. Ал принципиалдуу адам экен. Эч кимди кабыл алчу эмес. Акыры документтеримди көрсөтүп, анын үйүнө кире алдым. 2006-жылы Хиуаз Доспанова тууралуу фильм тарттык. Бул анын тирүү кезинде тартылган жалгыз фильм болгон. Посвященный. И это был единственный фильм, который мы ее при жизни сняли про нее. Эң негизгиси балким ата-энем берген тарбия. Ал эми сен айылыңдагы адамдарды бай кыла алсаң, ошондо гана чыныгы бай болосуң деген. Бул сөздөр менин жашоомдо негизги уран болуп калды. Вот он меня это вбил. Но вот это для меня очень, наверное, главный девиз. Мурат Жакибаев атасынын насааттарын өздөштүрүп гана тим болбостон, аны жашоосунда башкы багыт кылып алган. Анын аркасында бүгүнкү күндө ал бир эле учурда бир нече ишканаларды өнүктүрүп жатат. Алар аймактын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү роль ойношот. Ошол эле учурда заманбап технологияларды киргизүү өндүрүштүк кубаттуулукту дайыма көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Ишканалардын өнүмдөрү ички рынокко гана эмес, чет өлкөлөрдө да суроо талапка ээ. Ошентип ишкер аймактын экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Жаңы долбоорлорду ишке ашыруу жана кошумча жумуш орундарын түзүү менен бүгүнкү күндө ишкана облустун өнөр жай потенциалынын негизги драйверлеринин бири болуп калды.